Ош шаарындагы Бакыт үйү 8 миллион сомго капиталдык ремонттон өттү. Бүгүн 13 сентябрда имараттын салтанаттуу ачылышы болуп пайдаланууга берилди. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышышты. Ачылышта 50-55 жылдан бери бактылуу өмүр сүрүп келе жаткан жубайлардын алтын тоюна күбө болдук. Андан соң жаңыдан баш кошуп жаткан жаштар залга кирип келип нике күбөлүгүн алышты. Аларга аксакалдар батасын берип бакыт каалашты. Бакыт өргөнүн уюштурулушу келечектеги жаштар үчүн фундамент деп айта берсек боло берет. Ушул жерден никелешкен жаштарыбыз алар жолун туура тандаган болот. Келечекте кандай жашоого, турмуш жолу бардыгыбызга белгилүү болгондой өтө татаал, жеңил жол эмес. Ал жолго чыдаганда бар, чыдабаганда бар. Бул бакыт өргөсүндө үйлөнүшкөн жаштарыбыз мындан кийин эч качан ажырашпасын, алар бардыгы өсө берсин, көгөрө берсин, бактылуу болуп жашай берсин. Биз бүгүн өтө кубанычтабыз. Өмүрүбүздүн ушундай жакшы бир алгачкы бир күнү ушундай жакшылык күнгө насип кылганына Аллага чек шүгүрлөр болсун. Ошол бактылуубуз. Жакшы баары. Кандай сезимдер калат? Албетте толкундануу болуп атат. Бул өмүрүңдөгү эң кубанычтуу күнүң, жашооңдогу эң өзгөчө күнүң, күткөн күнүң. Ошол себептерден толкундануу болуп атат. Бакыт үйү Союз мезгилинде салынган 4 кабаттуу үйдүн астында жайгашкан. Буга чейин көп кабаттуу үйдүн түтүктөрү эскирип, биринчи кабаттагыларга суу өтүп турчу. Ишканада жарандарды тейлөөгө жетиштүү шарт жок болуп, тургундар тарабынан арыз даттануулар көбөйгөн. Эми бул көйгөйлөрдүн баары чечилген. Имараттын ички бөлмөлөрү заманбап жасалып, сырткы көрүнүшү да жакшыртылды. Жаш жубайлар же болбосо балдар төрөлсө ушул жерге келип мамлекеттик услуганы алса болот. Биз ойлойбуз, бул эң башталышы. Ар бир облусунда ушундай бакыт өргөсү ачылыш керек. Себеби дегенде биздин жаштар бир гана жерге келип, бир жерден ушундай нике жөнүндө көйлүктү алышса туура болот. Баягы айтып аткандай эле ушу шерек жылдан бери эле ушул ремонт иши аткарылган эмес. Биз ушул мэрдин демилгеси менен титулдук тизмеге кирип, сметалык баасы 9,5 миллион болгон. Ал эми тендер өткөзүлүп, 6 миллионго ушул иштердин баары бүттү. Бу жерде өзгөчөлүгү эми дизайндык чечимдер кабыл алынды. Бу жерде мына өзүңөр көрүп турасыңар, акыркы баягы заманбап материалдарды колдондук. Бул ушунча жакшы аткарганга аракет кылдык. Белгилей кетсек, 2021 жылы Ош шаарында баш кошкондордун саны 2819 болсо, 2022 жылдын 8 айында 1708 жууп каттоодон өткөн. Мында күнүнө 100дөн ашык жарандар кайрылып, мамлекеттик кызмат алышат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.